Бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу достор. Аты жөнүм Канимет Данияров. Бүгүн Супер ТВ телеканалында Маек. Конокто ким десеңиздер, кыргыз юморунун көзүрү, сатирик, куудул Рахман Разыковдун кызы Гүлмайрам Разыкова бүгүн конокто. Эжеге саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз сонунбу? Маанай сонун. Жаркырап эле келип калдыңыз студиябызга. Аябай кубанып келдим. Билишибизче, сиз Ошто турасыз. Ооба. Бул жака эмне менен келдиңиз? Иш чарабы же концертпи, эмне болгон? Саламатсыздарбы? Негизи Бишкек шаарына көбүнчө биз запись боюнча келебиз. Ыр жаздырганы, аранжировщиктер менен иштешебиз. Ошол ыр жаздырган келип калдым. Сонун. Көпчүлүк Раматлык Рахман агабыздын кызы деп тааныйт да. Анан сиз өзүңүздү качан дагы Рахман агабыздын кызы экениңизди, белгилүү адамдын кызы экениңизди качан билдиңиз, качан сездиңиз, качан тойдуңуз? Мындай бир эң жакшы суроо болду. Негизи ушул нерсени баягы жаныңда жүргөндө, бир 18ге чыкканыңда бир башкача бир сезимдер болот деп коет го. Анда да сезбейт экенсиң да. Качан сезесиң? Качан жаныңда жок болгондо. Рахман Разыковдун кызы деп атам тирүү кезинде да айтса, атам көзү өткөндөн кийин бул өтө ошондо бул Рахман Разыковдун кызы деген бул статусту мен ошондо сездим. Анткени ошол кезде көз өткөндөн кийин адамдар сени сыйлайт экен, барктайт экен, аябай жакшы мамиле жасайт экен. Ой, агайдын кызы келатат, ой, агайдын кызы келди, төргө өтүңүз, бул жака өтүңүз, келиңиз сиз ырдап коюңуз деген ушундай жакшы сөздөр болот экен. Бир жактан кубанасың, бир жактан өкүнөсүң. Ушул атамдын чыгармасы бар болчу, Кызыма деген чыгармасыны ушул даярдап, ушу 1-2 күндө бүтөйүн деп бүтүп ушул запистер, андан кийин ушул атама ушул ырды угузуп, андан кийин ушул ырга өзүнү клипке тартам деп аябай даярданып аткан болчумун да. Анан ошол маалда эле ушу ковид пандемия болуп кетип, больницага жатып калып, анан буйруса ушул больницадан чыкканда сөзсүз түрдө мен ушул нерсени аткарам. Барыңарга салам. Бүгүн мен байланышты башкаруунун тез жана жөнөкөй ыкмасы болгон Мой О тиркемесиндеги жеке кабинет тууралуу айтып берем. Мой О жана саймак кызматтарын ыңгайлуу башкаруу үчүн мобилдик тиркеме. Мындан тышкары бул балансты текшерүүнүн тез жолу, тарифтер менен кызматтарды оңой башкаруу, О деңге электрондук капчык аркылуу төлөө жана акча которуу, О маркет аркылуу оңой сатуулар жана тез сатып алуулар. Кантип тиркемени орнотсо болот? App Store же Play Market'ten Мой О тиркемесин көчүрүңүз. Шилтемелер бул видеонун астында болот. Андан соң телефон номериңизди жазыңыз. Номериңизге келген SMS кодду тастыктаңыз. Болду, жеке кабинетиңизге кире берсеңиз болот. Күтүлбөгөн жагдайларда жакынкы кеңсени издеп же кол борборго чалбай эле көпчүлүк маселени жеке кабинет аркылуу чечсе болот. Жеке кабинетти баланс 0 болсо дагы колдоно аласыз. Кайрадан көрүшкөнчө достор. Деп ушул нерсе ишке ашпай калды. Мен ушунчалык өкүндүм. Мен айтсам болду кызым, болду сөзсүз түрдө деп мындай мага унанып поддержка берген да. Жок, эч качан жок дебейт болчу атам. Андан кийин эле ушул өзүнүн жакын досу Айшатам, Топчубай Айшатамды ушу клипке тартып, ушул элге тартууладым. Азыр айтып калдыңыз го байкем депчи. Сиз буга чейин Супер ТВ телеканалында Маек бергенде Каныбек агаңыз менен анда мени токмоктоп койчу, мени сабап койчу деген тариздечи. Анан мага абысында эле мамиле кылчу депчи. Кичинекей чагыңызда аябай тентек болсоңуз керек, Кичинекей чагымда тентек деле эмес болчумун, бирок өзүмдүн айткан дегендей берчү эмесмин. Анткени биз 1 жаштанбыз. Эжем, Элеонора эжем 84, Канибек акем 85, мен 86-жылкы болом. 1 жаштан болгондон кийин баягы достой чоңоюп калат экенсиң. Биз ушул акем экөөбүз аябай бири-бирибиз менен ойноп, достошуп, урушуп, ушундай болуп чоңойгонбуз. Акем ортодо чоңоюп калган үчүн, ортоңку бала болгон үчүн мындай бул жакта да кыз, бул жакта да кыз, биз менен чогуу ойноп, кукла ойноп, ушундай баягы оюндарды чогуу ойноп жүргөн үчүн менден көбүрөөк
токмок жеп көбүрөөк урушуп эмне десем болуптур деп мындай ынанып ошол нерсеге ошонун артынан ушул сөздү айткан болуш керек эфирде дагы. Бирок ушул характерим жагат. Дұрыс болгонуңуз Жагат. Кичинекей чагыңызда кандай элеңиз өзүңүз? Мектепке барган чагыңызда? Мектепке 5 жашыма барганмын. 5 жашыма баргам. Кайнек акем 1-класска барганда мен да кошо баргам. Анткени мен эмнеге кайнек барат, мен барбайм. Эмнеге деп ушул эмнеге деген сөздү мындай вопрос кылып коюп алчумун да. Анан апам сумка алып берип, акеме да алып берип, анан экөөбүз чогуу барып, ушул акем жанында отурчум, артка отургузуп койчу эжеке. Ошол жерде отуруп эле барса турса туруп, отурса отуруп, ушинтип мен мектепке 5 жашымдан барып, 5 мектепти окуп аяктадым. Быйыл буюрса 20 жылдыгым болуп өттү. Ошол 5 мектепте окуган бардык классташтарым баары менен катташам. Жакшымын, Кудайга шүгүр. Жакшылык жамандыктарда чогубуз. Ошол. Окуп жүргөн учурдачы атаңыздын аты роль ойногон учур болду беле, мисалы мектеп учурунда? Сөзсүз түрдө. Бирок тирүү кезинде баягы көз өткөндөн кийин аябай бир талкуу болуп, мындай соц тармактарында талкуу болду го. Атам каза болгондон кийин. Андан кийин дагы ой биз билбеппиз, сиз кызып элеңиз, биз агайдын көз өткөндөн кийин билип атабыз, биз кайнекти гана таанып болчук, сиз ырдайт белеңиз, эмнеге мурда ырдап чыкпадыңыз, биз сизди мына эми тааныдык деген аябай көп сөздөр келген да, суроолорчу. Бирок атам тирүү кезинде ырдайт болчумун, тойлорго чыгат болчумун, концерттерге катышат болчумун, Беш көкүл деген группада ырдаганмын. Ал кезде мени анчалык эл таанычу эмес. Анан кийин бага азыр мындай сөйлөйүнчү. Ошол нерсени билгенден кийин жакындарыңыз көбөйдү, чындап эле. Ооба. Жакындарым көбөйдү. Досторуңуз көбөйдү. Досторум көбөйдү. Туугандарым көбөйдү, санаалаштарым көбөйдү. Душмандарым көбөйдү, хейтерлерим көбөйдү. Баары көбөйдү, баарына баймын, ыраазымын. Сонун. Хейтер деп калдыңыз го? Анан азыр сиз Instagram баракчаңызга мындай пост жүктөп турасыз, же болбосо тарыхча сторис киргизип турасыз го? Анан апам ырдайт деп каласыз. Ооба. Чыгармачылыкка жакынбы? Апам өтө жакшы ырдайт. Апам мага караганда жакшы ырдайт. Мен аны не деп коет баягы мойнума алам. Анткени апам үй бүлөлүк ансамбль деп, атам раматылык ушул үйлөнгөндөн кийин ушул үй бүлөлүк ансамбль ачып, ошол жерде апам ырдачу экен. Атам аккордеон чертип, апам ырдачу экен да. Буйруса, бизде баягы программа бар го, 8 мартта апасы менен кызы ырдай турган. Ошол программага апам экөөбүз ырдап чыгабыз деп ниет кылып койгон. Сонун. Буюрса апаңыз келгенге чейин азыр анда мындай сиздин үнүңүздү кылсак болобу, мүмкүн болсо? Болот, сөзсүз. Эми ырчы болгондон кийин ырдап берем да. Суранса укпас сөзүңдү алайдым, сууларда яккан күндү санаймын, сезимим жырган күлүңдөп жүзүм, сени алып келчү жолду караймын, жакшынакайым жарык деп элесиң, жан дүйнөң элеп ай неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жол менен, качан келесиң эми, качан келесиң, качан келесиң ай, качан келесиң. Ай, качан келесиң. Бали. Азаматсыз, үнүңүзгө береке. Негизи кайсыл жанрда ырлар жагат сизге өзүңүз ырдаган? Биринчи эле башында ырдап чыкканда репертуарымда көбүнчө кайгылуу ырлар көбүрөөк жаңырган. Азыр айтып өткөндөй эле ушул өкүнүч чыгармам жарыкка чыкканда баягы өзүмдүн жашоо турмушумдан алынган чыгарма болуп жаралган. Анткени баягы жашоо да турмуш ар кандай болот.
ушул чыгармам жаңырганда аябай бир атам раматылыктагы жактырып, мага сонун сөздөрүн айтып, мен болсо бир өзүмдө жок кубанып, атамдын ар бир айтылган сөздөрү мага ушунчалык ок болчу. Баягы ага чейинки чыгармаларым эч мактабайт болчу да. Анан неге ушул мени мактабайт? Башка ырчыларды мактай берет деп мындай бир сен айткандай кызганчумун да. Анан ушул чыгармам аябай мактаганда ушунчалык өзүмдө жок кубангамын да. Мындайча айтканда бир 3 күн уктаган эмесмин. Эң сонун азыр мындай байкап отурсам, ар бир сөзүңүздө мындай сөз түрдө атаңыз бар экен да. Сөз түрдө кайсы жерден болбосун атаңызды айтасыз, эскересиз. Атаңызды жакшы көрөрүңүздү дагы бир ирет мындай тастыктадыңыз да. Анан азыр сурагым келип атат. Атаңыз менен апаңыз экөө эки ябага ажырым жолго түшкөндө, мындай сиздин ошондогу кабыл алууңуз, ошол нерседен сиздин чыгууңуз. Апам менен атам ажырашкан эмес. Анткени булардын ушул атам көз өткөндө дагы апам ЗАГС менен барып өлгөн тууралуу кагазын өзүм алгам. ЗАГСка барып, анткени экөө ажырым жолго түшкөн эмес. Ажырым жолго түшпөй туруп эле атам 3-чү аял алган. Ошол нерсени сиз кандай мындай кабыл алдыңыз? Биз ал кезде кичинекей болчук. Мен 3-чү класста окуйт болчумун. 3-чү класста окуганда биз анча түшүнгөн эмеспиз. Кийин бара-бара уже түшүнүп баштадык. Кызгануу болду. Ыйлаган күндөрүбүз болгон. Анткени балалык өтүп атпайбы? Атабыз жаныбызда жок. Канча мындай убакыт атасыз өтүп атат да жаныбызда. Мисалы, атам менен чогуу ойногону, атам биз менен чогуу бир дастаркон стол үстүндө отурбаганы. Бул өтө чоң мындай өкүнүч да. Ошол нерселерди кичине кезиңде байкабайт экенсиң. Чоңойгондо акылың кирип, бардык нерсеге мындай бир көз салып баштаганда ошол нерселер мына байкалып, анан ичиңен бир атаңа болгон бир наразычылык да пайда болот экен да, кайра кой берет экенсиң да. Анткени бул менин атам да. Бул менин кантсе да жакшыбы, жаманбы менин атам деген бир мындайча айтканда өзүңчө акылдуу болуп чыгат экенсиң да. Ошол дастаркон үстүндө сонун сөздөр болгон. Мен аябай баягы мындайча айтканда митан болчумун. Ошол оштукча айтканда деп коеюн. Ошол нерсем аябай жактырбайт болчу. Турмушка чыкканда дагы ушул сөздү баса белгилеп, мага тигиндей алып бересиз, мындай алып бересиз деп ушинтип көкпеттенип турганымда ушул сөздү баса белгилеп анан кеткен да. Анан сонун күндөр өткөн. Мен ыраазымын. Аябай жакшы күндөр өткөн. Бирок деген жери бар да. Ал дайыма эмес. Ал дайыма болгону жок. Ушул бизди турмушка берди, Канек акемди үйлөдү өзү, чоң эжемди дагы турмушка берди, тойлорубузду кылды, баары жакшы. Бизди таштап койгон жок, бизди карайт болчу, кийинтирет, ичинтирет, окутту. Ушул нерселердин баарын кылды атам. Баякы ушул 5 жыл каза болушуна чейин 5 жыл ушул тынбай үйгө келип, биз менен катташып, көбүрөөк жакын болуп, неберелери менен чогуу ойноп, үйдө жатып калып, негедир ушундай болуп калган болчу да акыркы күндөрү. Ушу бизге көбүрөөк көңүл бөлүп, апама дагы ушул жакшылыкка кетип атабы, жамандыкка кетеби, таң камал чалып, кемпир даяр болуптур, мен кетип атам десе, мамам баягы көнүп калган да, эми баягы жаныңда жолдошуң жок болсо көнүп каласың, өзүң кеңири жатып, кеңири уктап. Аны кете берчи өзүң, эмне, мен сенден кийин деле бара берем, мен кете берчи сен десе, жок чык, бол деп. Атаңа эмне болгон? Тынбай эле чалып калды деп. Апам да акыркы күндөр ушундай болуп калган да. Атам калп айтпасам бир 2 жума мурун ооруп баштаган да. Ооруп баштаган кезин биз билбей калганбыз, анткени атам ошол Зилеженин үйүндө болгон. Оштогу үйдө болгон да, эми өзүнүн үйүндө ушу 3-чү келинчеги ушул Диля эженин жанында болгон. Биз ошол Токтайым эжем бар, атам бир тууган эжеси мага чалып калды. Түшүмө кирди атаң, караңгы жерден эле чыга албай отурат. Тез чал, мен чалсам албай атат, байланыш же бар үйүнө.
Ошондо саат 10 болчу, ордумдан туруп эле чуркап бардым. Ошол үйгө кирип кетип атып, негедир кайнатма шорпо, лимон, анан дагы 1-2 нерсе алдым да, как будто баягы больной адамды көргөнү кетип аткандай. Болбосо үйүнө кетип атам да. Кудайым дагы өзүнчө бир эмес салып коет экен да, жүрөгүңөчү. Анан ушул барсам атам диванда отуруптур. Эми 40 градус температурада. Жылаңач отурат, үстүндө майкасы жок. Кадимкидей тердеп атат. Бага келип эле учурашайын десем, кызым деди, мага өзүнү жакындатып эме кылбай атат да, аяп атат. Мындай жугуп калат дегендейчи. Анан маска менен кирдимби эстей албайм, ушул кирип отуруп калдым. Карап элем, эмне болду сизге десем, кичине ушул багы бар болчу да, мындай вишня өстүрөт болчу. Ушул жакка отуруп калыптым да, кызым, ушул кичине ушундай болуп калды деди. Ошол жерде сразу эжеме чалдым, скорый жөнөттү, анализ алды. Анализ алганда эле уже жакшы чыкпады. Атамдан да жакшы чыкпады, Зилежеден дагы жакшы чыкпады. Андан сразу скорыйга салып алып кетти. Ошондо киришти больницага, ошол киргенден кийин кайра чыкпай калды. Биз эрктүү, күчтүү, анан акылдуубуз да. Эми эркектер бизди акылдуу сезбесе да, биз өзүбүз үчүн акылдуулук кылабыз да. Ошол нерсени ал аял дагы билиш керек болчу деп мен айтам да, эфирде эле айтам. Эми эфирден сырткары сүйлөйм да көп эле, бирок эфирде дагы айтып кетем да. Ушул нерсеге ушунчалык өкүнөм, эртерээк барса өлбөй кала беле депчи. Эртерээк барса. Кудайдын буйругу, Кудайга шек келтирбейм, бирок ушул нерсени алдын алса, ушул атам дагы көбүрөөк жашай беле деген ой кетет да. Ушул нерсени айтып, ыйлап, ошо баа кыргыз үйдө отургандачы. Тамагым бүтүп, үнүм чыкпай калды да, тажиясы күнүчү. Неге? Не үчүн деп. Бирок эмнеге таң калам? Атам ушул көзү өткөнгө чейин базарда сатат го, көк пияз, билесиң да. Ошол көк пиязга чейин жеди да. Жаңы чыккан алма, клубника, көк пияз, не бар, фрукту, банан, эми бүт нерсе, анар, ал кезде анар жок болчу. Анар, бардык нерсени айтып атты телефонда. Ушуну алып кел, тигини алып кел, жегим келип атат. Сладкий жегим келип атат, шоколад жегим келип атат, мындай сок, кефир. Анан багы уже өмүрүнүн түгөнүп баратканын ошондо да сезбеппиз да бизчи. 2017-2018 ырдап чыкканда сиз мага клип тартып бербейсиз, сиз мени эфирлерге алып барбайсыз десем, кызым, сага эмне клиптин кереги бар? Мына мен сага клипмин. Мына мен сага эфирмин. Сен мен менен бар эфирге. Сен ошондо мына сен жетет ошо. Эмне кыласың акча кетирип клип тартып? Мына мени айтып сени чакырат. Сага даяр реклама деп дайым айтчу. Баягы оозуна салган сөздү Кудайым тартуулайт дегендей. Көз өткөндөн кийин ушул нерсе болду. Өлгөндө дагы жөн кетпей, бизди бийиктикке, популярдуулукка жеткирип кетти. Эгерде азыр атаңыз жаныңызда отурса, не деп айтар элеңиз? Бул нерсе кайтып келбейт деп ойлойм, анткени азыр сен айтсаң элестетип кеттим ушул отурганымчы. Мен мындай сүйлөй албасам керек деп ойлойм, анткени баягы өзүмдүн атам болсо дагы үйгө келгенде мынчалык ачылып сүйлөй албайт болчумун да. Анткени ушунчалык сыйлайт болчум. Баягы ар бир сөздү ойлонуп сүйлө деп айтат болчу да мага. Акеме дагы айтса керек, акем менен көбүрөөк жүргөн да, гастролдопчу анан. Мен баягы өтө шашып сүйлөп, ушундай пейилим бар болчу да. Азыр андай жок, бирок мурда ошондой болчумун. Ар бир сөздү акыл калжап, шашпай, терең ойлонуу менен сүйлө. Бул эмне деген сөзүң?
андай сөз болбойт деп ушундай көп мага эме замечание берет болчу. Азыр ол жанымда отурса мен мынчалык өзүмө бир ишенүү менен ушунча сөздү айта албайт болчумун. Жакшылыкка тойго кетип атканда ушу атаң болгондо ушинтип сүйлөйт болчу да, атаң болгондо мынантип сүйлөйт болчу да, азыр барган жерибизде баарын ушинтип эмесин атаң ушинтип бизден биринчи басып киргенде баары бизди мынтип күтүп алат болчу деп кээ бирки жерге барганда мындай эле бир айыр мамиле кылып койсо, атаң болгондо ушундай башкача мамиле кылат болчу деп алар жакшы мамиле кылат, бирок бизге ошондой сезилет да. Атам болгондо мындан да жакшы мамиле кылчу деген бул жерге коюп алабыз да. Анткени ал адам жок да. Жок адамды болсо дей беребиз. Сиз атаңыздын бага 3-чү жубайын айтып калдыңыз го. 3-чү жубай депчи. Анан сиздин азыр ошол нерсени мындай кабыл алганыңыз туурасында айтып бердиңиз го. Ал эми апаңыз бул нерсени бага кой, балдарыма көрсөтпөй эле коеюн деп мындай ичинен эле сызып жүрсө керек, эч кандай эч нерсе унчукпай эле айтпай элечи. Баягы ичинде ошондой сезимдер кеткендир, бирок биз эми аны көрбөй калбайбыз да. Аны апам дагы бизге беките албайт. Эмнеге? Анткени башында билбеген чагырбыз. Бирок кийин чоңойгондо баягы 9 классымда мен атам Раматылык менен кошо гастролдоп жүргөм да, көп жактарга баргам. Ага чейин эле биз ошол атамдын Оштогу үйүнө барып, ошол жубай менен жашаган. Ошол жерде барып, жатып, бир жумалап жүрүп, келе берчүбүз, катташып. Анан апам бизди ага барба, ага барганда тигинтип сүйлө, мынтип сүйлө, анан атаңарга барып мынтип айткыла деген сөздөрдү айткан эмес. Ошондуктан биз жакшы эле бул да атам аял экен да, ушундай аял болот экен да, 1-2 аял болор экен деген мындай ой кеткен. Кийин уже чоңой баштаганда анан түшүнө баштадык. Бул 3-чү аял экен деп. Бирок сен айткандай атама барып, сиз эмнеге 3-чү аял алдыңыз? Же эмнеге бизди таштап кеттиңиз? Жок, андай сөз болгон эмес. Анткени атам бизди таштап кеткендей бизге мамиле кылбайт болчу да. Бизди жетирип, ичирип, турмушка берип, үйлөп, акеми биз менен эле да, чогуу биз менен. Нары өтсө да келет, бери өтсө да келет, ага да барат, бизге да келет дегендей. Ошондуктан Рахман акедей болуш кыйын. 3 аялды тегиз карап, балдарын тегиз карап болуш кыйын деп калат да, кээ биркилерчи. Кээ бирки чөйрөдөгү инсандар, жанында жүргөн адамдар. Ошол сыңар эле атам Раматылыктай болуш кыйын болуш керек. Азыр эми өзүңүздүн бага жеке жашооңузду сурагым келип турат да. Бир сонун зыңкыйган уулуңуз бар экен. Ооба. Чоңоюп калыптыр. Канча чыгып калды азыр? 2 уулум бар. Чоң уулум Элдосбек 14кө чыгат жакында. 7 класста аяктап 8 класска отурулады. Кичинекейим болсо Умарбек 3 классты бүттү, 9 жашта. Жолдошум 4 жыл мурда каза болуп калган. Москва шаарында иштеп жүрүп, ошол жактан каза болуп келген. Ошол кезден бери өзүм тарбиялап, өзүм багып, өзүм чоңойтуп, жетирип, ичирип, бак эмгегиммен багып жүрөм. Ошондо канча жашыңызда чыккан болосуз турмушка? Турмушка 23 жашымда эң акыркылардан болуп чыккам. Эмнеге? Анткени турмушка чыкканда подружкаларым жок болуп калып, жакын подружкам жок болуп, тууганым бар болчу менен тең. Эжемдин кызы, сен мен эмеме подружка болуп чыгып берчи десем, хорошо деп пататой күнү аны да алып качып кетип калган. Сиз Instagram баракчаңызга жазып каласыз го? Ай, жездеңер бар ай депчи. Ал эмне болуп жазылып калган сөз, эмнеден улам келип чыккан сөз? Ушун сөз бербей эле койдуң да негизи. Бая айтам, унутуп калыптым да. Мындай да. Азыр мен жок десем сен ишенбейсиң да, же ишенесиңби? Менде эч ким жок жашоомдо десем. Ишенбейм мен. Вот ишенбейсиң. Ошондуктан жазып коюш керек да. Бул да керек да, хайп деп коет го. Интрига. Мен эч ким менен сүйлөшпөйм. Жездеңер жок.
десем эч ким ишенбейт. Койчу кантип жок деп. Анткени күйөөм жок, күйөөм каза болуп калган. Күйөөсү жок аялынын кандай жок эми, күйөөсү жок аялдын деле болушу мүмкүн, бирок мен эл адамы, чыгармачылык инсан болгон үчүн мени эч ким ойлобойт да. Бирок көп айтат, ушундай характериң менен бирөө менен сүйлөшө аласыңбы деп айтат да. Эркектер элечи, жанымда жүргөн досторум. Мындай тарс турс ушундай характериң бар дейт. А мен айтам, ушундай характерди жактырган эркектер бар десем, анан күлүп калышат. Дайыма колдоо көрсөтүп, жакшы сөзүн аябаган инсан бар. Азырынча секрет болуп тура берсин. Ал ким болду экен? Мына вопрос боюнча. Ал ким болду экен? Сөз түрдө. Чыгармасын качатканба? Жок. Такыр башка. Ушундай жаныңда отурган жаркылдаган айым турмушка чыга албайбы? Же болбойбу? Болот сөз түрдө. Ал эми сиз балдарыңызга эмне деп айтасыз? Кантип түшүндүрөсүз? Алар кандай кабыл алат деген мындай өзүңүздө ой болобу? Жок, айтпайм. Анткени алар өздөрү айтат мага. Мен ушул нерсени мага айтышат да. Ой, балдарың чоңойгондо сени кызганат, ой, азыр тийип ал, бир кыз төрөп ал, ант тигин мынт депчи көп үйрөтүшөт эми. Акылдуулар көп да арабыздан. Десе күлүп коем. Жок, мен балдарым кайра. Апа, турмушка чыгың. Бизге кыз керек. Карындаш төрөп бериң деп өздөрү айтат. Отурсам, турсам айтат. Бул сөз, бул нерсе мен үчүн бир чоң нерсе эмес да, ойлоно турган. Азыр сиз мага так кез айттыңыз го, кыялымдагы мырза бар депчи. Анан мындан бир канча күн мурун сиз Инстаграм баракчаңызга Рыча Нурлан Асип менен бир унада отурган сүрөтүңүздү жарыяладыңыз. Анда дагы болгондо жүрөкчө койдуңуз. Ошол туурасында. Негизи ушул суроону берет деп эле келгем өзүчө. Анткени өтө бир чоң интрига болуп кетти. Статистикамды карасам Инстаграмда бир 700дөй адам өзүнө көчүрүп алыптыр да. 700дөй адам көчүрүп, 600дөн жогору адам жөнөткөн да бирөөлөргөчү. Сохранить эткени андан толтура. Ал жерде жүрөкчө. Ортосунда пустой баклажка бар болчу да. Коланын баклажкасы болчу. Анан ал ошол сүрөткө мындай кичине дал келбей калыптыр да. Бул сүрөттү бузуп койбосун деген ойдо, жакшы ойдо. Мен ал жерге смайлик коюп койгом. Ютуба жанымдагы гүлдү берди, тигиндей андай мындай деген сөз кетип атпайбы? Ал гүлдү мага ошол Кайрат Нуртастын концертинде ырдаганбыз да, стадиондочу Жалал Абадта. Ошол жанында жүргөн продюсер, кимиси ошол казак бала. Бул гүл сизге Кайрат Нуртастын атынан деп берген болчу да. Коридордон эле мен алып, колума көтөрүп чыгып машинага олтургам. Ал машинага эмнеге олтуруп калдык? Көп суроо жазыпсыздар. Биз стадионго кирип атканда машина менен киребиз, жөө киребизби? Машинага олтурдук. Ал отурганда Нурлан экөөбүз бир машинага олтуруп калдык. Ошол жерде кирип барып ырдап, кайра чыкканда дагы чогуу ошол машинада олтуруп чыктык. Анан эми мен Нурлан менен баягы чыгармачылыкта чогуу болсок дагы мен көп кездешпейм. Мен мындай эле айтып коеюн, мен көп кездешпейм. Тойдо, концерттө мен көп кездешпейм. Анткени ошол жерде сиз деп мага ушундай эме кылып калды эле, мен Гүлмайрам, Рахман агайдын кызы болом, Разыковтун деп ошол жерде мен кайрадан тааныштырып өттүм. Ага чейин деле көргөн мени, бирок эсинен чыгып калды да. Может мен ага чейин ал убакта мен башкача көрүнгөндүрмүн же, эми унутуп калат да, эстеп калбайт. Аны туура түшүнүш керек. Еще багы Айсел Кадырбекованы отметка кылып жөнөтүшөт. Мага багы негатив посторду жазып туруп, аны отметка кылат. Мен өчүрүп испет этпейм да, алар жазып жетишпейт, а мен өчүрүп эме кылбайм да, бул туура эмес жакка кетип калбасын деген ойдочу. Буюрса азыр кош коетесиз. Ооба, буюрса азыр. Аман эсен жетип алыңыз башка. Рахмат. Иштериңиз ар дайым ийгиликтер болсун, бар болуңуз, оорубаңыз. Кайрадан сизди сактан күтөбүз. Жаңы чыгармалар менен ишиңиз ийгилик. Рахмат сиздерге дагы сыйлап, урматтап чакырганыңыздарга ыраазычылык айттым, бар болуңуздар. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, биз ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Биз сиздер менен коштошобуз, бирок коштошуунун артынан сөз түрдө жолугушуу бар экенин унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.